Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабакка керектүү окуу куралдарыңарды даярдап, көңүл буруп отурабыз. Жакшы маанай менен сабагыбызды баштайбыз. Бул сүрөттө кимдерди көрүп турабыз? Алардын аты ким? Атын билбесек, ат коебуз. Бул менин атым Өскөнбек. Бул карындашым. Карындашымдын аты Жылдыз. Менин досумдун аты Руслан. Диалогту көңүл буруп угабыз. Сабагыбыздын темасын аныктайбыз. Акылай, сенин атыңды ким койгон? Менин атымды атам койгон. Сенин атың сага жагабы? Ооба, менин атым мага жагат. Сенин атыңдын мааниси кандай? Акылдуу, айдай сулуу деген маанини түшүндүрөт. Демек балдар, сабагыбыздын темасы менин атым мага жагат. Бүгүнкү сабакта менин атым мага жагат темасындагы сөздөрдү өздөштүрөбүз. Энчилүү жана жалпы аттарды туура жазганды үйрөнөбүз. Тексттеги көйгөйлөр боюнча сүйлөшүп, көйгөйлөрдү чечүү жолдорун сунуштайбыз. Бири-бирибизге сылык мамиле түзүүгө көнүгөбүз. Адамга ат коюунун мааниси жөнүндө тыянак чыгарабыз. Адамдардын аты жөнү, шаар, айылдардын, жер суулардын аталыштары ар дайым баш тамга менен жазылат. Булар энчилүү аттар. Энчилүү аттар кантип жазылат? Мисал келтиребиз. Нарын дарыясы, Бөкөнбаев айылы, Бишкек шаары, Бурана мунарасы, Ысык көл көлү, Сарычелек көлү, Токтогул суу сактагычы. Гезит журналдардын, чыгармалардын, окуу китептердин аттары да баш тамга менен жазылып, тырмакчага алынат. Мисалы, Кечки Бишкек гезити, Кыргыз адабияты окуу китеби, Ак кеме повести, Байчечекей журналы. Биринчи тапшырма. Бош орундарга энчилүү аттарды туура жазгыла. Тексттин ар бир бөлүгүнө ат койгула. Эмне үчүн текст ушундай аталды? Мугалимиңерге түшүндүргүлө. Кептик таянычты колдонгула. Азаматсыңар балдар, туура жообун текшергиле. Менин атым Өскөнбек. Мен Манас кинотеатрына барганды жакшы көрөм. Жакында эле кинодон Ак кеме деген фильмди көрдүм. Курбуларым, досторум менен Фрунзе дүкөнүнө барып, көп нерсе сатып алдым. Менин агам улан көчөгө аз чыгат. Ал көбүнчө интернеттен Москва шаарындагы достору менен сүйлөшөт. Азаматсыңар балдар, силер да ушул сыяктуу кылып энчилүү аттарды жазган болсоңор, эң сонун. Тапшырманын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Туура жообун текшергиле. Менин атым Акылай. Мен компьютерде отурганды анча жактырбайм. Жекшембиде досторум менен Жети өгүз тоосуна чыктык. Жети өгүз суусунун жээгинде эс алдык. Биз эми Арсланбап токоюна барганы жатабыз. Балдар, силер да ушундай аткардыңарбы? Энчилүү аттарды койдуңарбы? Анда азаматсыңар. Тапшырманын 3-чү бөлүгүнө өтөбүз.
Аткарган тапшырманы текшергиле. Менин атым Руслан. Мен футбол менен машыгам. Дарбазаны коргойм. Дордой футбол клубун жактырам. Белгилүү дарбазачы Кутман Кыдырбеков мага жагат. Мен да Кутман Кыдырбековго окшош футболчу болгум келет. Азаматсыңар балдар, силердин да өзүңөрдүн жакшы көргөн клубуңар, өзүңөрдүн жакшы көргөн футболчуңар бар болуш керек, балдар? Силер да ошону жаздыңар деп ойлойм. Азаматсыңар. Өз атыңар жөнүндө ой бөлүшкүлө. Сенин атың ким? Сенин атыңды ким койгон? Ат коюу салтын билесиңби? Айтып бер. Сенин атың сага жагабы? Эмне үчүн? Сенин атыңдын мааниси кандай? Кеп үлгүлөрүн колдонгула. Демек балдар, ар бирибиздин атыбыз өзүнчө бир маани бере турганын түшүндүңөр. 3 энчилүү аттын маанисин түшүндүрүп жазгыла. Кеп үлгүсүн колдонгула. Келгиле, бирге текшерели. Апамдын аты Айгүл. Себеби айдын башында төрөлгөн. Айдай сулуу, гүлдөй назик дегенди түшүндүрөт. Менин атым Асыл. Себеби асыл баалуу нерсени түшүндүрөт. Ысык көл, жылуу көл дегенди түшүндүрөт. Силер да ушул сыяктуу аткарган болсоңор, азаматсыңар. Энчилүү аттарды бөлүштүрүп, таблицага жазгыла. Кыргыз тилинде чыккан гезит журналдардын аттарын алфавит тартиби боюнча жазгыла. Азаматсыңар балдар, энчилүү аттардын кандай жазылаарын билдиңер. Экинчи тапшырма. Текст боюнча Русландын айткандарын бирге окуп, суроолоруна жооп бергиле. Мен 11 жаштамын. Мындан ары эмне кылууну чечишим керек. Мен сууда мыкты сүзөм. Спорт мектебине которулсамбы? Тил үйрөнүүгө өтө жөндөмдүүмүн. Англис тили мектебинде окусамбы? Атам спортту тандады. Апам менин келечегим үчүн англис тили пайдалуу дейт. Кайсынысын тандасам? Кана балдар, Русланга жардам берели. Жооп берүүдө кеп үлгүлөрүн колдонгула. Келгиле, Русландын суроолоруна биргелешип жооп берели. Менин оюмча, Русландын сууда мыкты сүзгөнү, англис тилин үйрөнгөнү жакшы. Биринчиден, спорт ден соолукка пайдалуу. Экинчиден, тил билүү адамга пайдалуу. Демек, Русландын мыкты сүзгөнү, англис тилин үйрөнгөнү жакшы.
Азаматсыңар балдар. Русландын суроолоруна жооп берүүгө аракет кылдыңар. Эми балдар, өз ара кеңешип, Айсулуунун суроолоруна жооп бергиле. Мугалимиңер менен бөлүшкүлө. Менин сиңдим чөнтөк телефонун колунан такыр түшүрбөйт. Башка бирөөлөрдүн чөнтөк телефону жөнүндө сөз кылып, сындай берет. Ал телефонуна жүздөй ыр жаздырган. Мен ага ачууланып, кийим кечеңди чачпа деп айтканымды да жаздырып алыптыр. Курбуларына маанисиз СМСтерди жиберет. Ушул жаман адатын кантип таштатсам болот? Кеп үлгүлөрүн колдонгула. Тема боюнча өзүңөрдүн аткарган ишиңерди баалагыла. Тема боюнча эмнелерди билдим? Тема боюнча эмнелерди аткара алам? Мага эмне түшүнүксүз болду? Таблицаны өз алдыңарча толтургула. Балдар, бүгүнкү сабакта ат коюунун өтө маанилүү экендигин баамдадыңар. Силер да бөбөктөрүңөргө ат коердо ушуга жакшы маани беретсиңер деп ойлойм. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.